Assalamu алейкум. Жалпы дыйкандар, жалпы YouTube көрүүчүлөр. Мынакей Кудай кааласа бүгүн 22 август 2025 жыл туугандар, бүгүн терим күнү. Мынакей алдыңыздарда Марайла сорту. Мынакей абдан бышып, мөмөсүн берип турган кези, массаны берип турган кези десем да жаңылышпайм туугандар. Мынакей качествосын силерге бир сыйра көрсөтөйүн деп атабыз туугандар. Мынакей чоңдуктары баягы калибр, анан баягы сулуу эмес деп көптөр бизге личкага чыгып сурашат, же болбосо комментарийга жазат. Мынакей туугандар, жакындатып койсоңуз, качествосы абдан мыкты, кургак, главный, эң мындайча айтканда тоңдурганга, экспорттогонго эң мыкты десем жаңылышпаймын туугандар. Кудайым буйруса бүгүн ушул Өзбекстанга экспортко кетип атат. Мынакей туугандар, ар бир шакта бышкандар бар. Мынакей буларды карагыла эми. Мынтип али мындайча айтканда жүзүм болуп турат туугандар. Абдан качествосы мыкты. Кудайым буйруса бул малиналар бышып бүткүчө биздин шартта мисалы үчүн биринчи баягы үшүк алганга чейин бышып берет да туугандар. Мынакей жакындатып көрсөтүп койсоңуз, биздин катталуучуларга абдан жакшы, качествосы эң жогорку, даамы дагы аябай жакшы. Мынакей бул жактарына кирип өтө кезинен көрсөтүп кете берели биздин катталуучуларга. Абдан жакшы туугандар. Ой. Бул жактары тим эле өзүнүн шагын көтөрө албай уже ылый жатып калган туугандар. Мынакей Марайла сорту, дагы бир жолу айта кетели. Бул ысык жактарга абдан жакшы болот. Баткен, Ош, Жалал Абад, бул жагы Токтогул, Кара Балта, талаастын деле Бакай атасына абдан жакшы болот. Баягы качественный товар любой жерде эң мыкты баада кетет. Бизде бүгүн биз Жалал Абад областынын Аксы районунда турабыз туугандар. Бизде бүгүнкү баа 220 сомдон кетип атат. Бул Кыргызстан боюнча мындай баа жокку дейм. Эң мыкты баада мына биздин Марайла сорттор, жана биздин бул жерде Маргарита сортторубуз кетип атат. Вайолет, Химбатоп, дагы Жигуана деген биздин сортторубуз кетип атат. Мынакей жакындан келип тартсаңыз, мынакей абдан жакшы, качество эң жогорку туугандар. Бул жерде азыр 11 сотукта Марайла сорту тегилген. Бул жерде ошол 2 күндө бир 70 килограммдан 100 килограммга чейин мөмө терилип атат туугандар. Ал жактарында ой жактары уже совсем жатып калыптыр. Мынакей бул жактан тартып койсоңуз, мынакей туугандар, Марайла сорту, качество укмуш. Шунча көп болсо деле бул жерде өтө мындай болуп малина, мисалы үчүн ушундай коюу жерде терип атамын. Мынакей баягы мөмө майдаланып кетпеген. Мынакей туугандар, жакшы, сапаты жогорку туугандар. Бул жагынан тартып коелу. Туугандар, түшүмдөрдү көрүп турасыңар. Качество мындайча айтканда экран аркылуу деле сиздерге билинип атса керек. Абдан мыкты. Кургак, өңү дагы жылтылдап турат. Анан
içinde bunun Данияги дагы бөлөк малинага караганда бул майда болот. Почти мындайча айтканда билинбейт десем да болот да туугандар. Могу жерди тартыңызчы. Караң. Туугандар. Биз айтып аткан негизи бул американский сорт. Баягы өзүнүн агротехникасында ошол 30-35 тоннаны мындайча айтканда берет да. Ушул бир эле погонометрдеги түшүм. Муну карасаңыздар. Абдан жакшы качествого жооп. Туугандар, азыр нар жакка барып дагы ящикте салынып, ящиктегисин силерге көрсөтүп берели. Ошо алыстагыларды наркы рядтагыларды тартып коеюн. Буюрса азыр силерге ящиктегилерди көрсөтүп беребиз туугандар. Туугандар, мынакей азыр бир челектер эле толбогон. Азыр салабыз. Дайым буюрса 2 килограмм 450 грамм кылып салып атабыз. Мынакей азыр 1 кило 300, мынакей 2 кило 450 грамм болду. Таразаны дагы бир көрсөтүп коеюн эле. Бул бөлөк малинага караганда бул Маравилланын түшүмү салмактуу да келет да туугандар. Шуну да бир эске алып койсоңор. Анан жалпы көрүүчүлөргө көрсөтүп коелу. Ящикте турган Маравилла. Бул жерге Стартнактын дарыларынан 1-2 жолу чачылды. Стартнак анан үрүн чачылды. Бул жерге жандай калий, фосфор деген удобрениялар жалпы берилбеди да. Основной бул жерде өзүбүздүн кара көң жана ошол жанагы Донагронун ошо Стартнак жана үрүн деген дарылар эле чачылды туугандар. Малинаны да бир жакыныраак алып койсоңуз, мына ящикте турган келбети ушундай туугандар. Бунун качествосу абдан жакшы. Бул өзбек туугандар азыр ушул Ташкентке экспорт кылышып атат. Бизден өздөрү алып кетишип атат. Негизи буну заморозка кылганы жана башка кылганы Россия, Казакстанга бөлөк мамлекеттерге экспорт кылганы дагы абдан мыкты. Мынакей терилген малинанын ичинде эч кандай суу жок, эзилбей мыкты турат. Туугандар, дагы бир жолу айта кетели. Биздин телефон номерлар 0508 35 48 46. Биздин телефон номерге байланышкыла, чалгыла, жазгыла. Биз убакытка карап жооп беребиз туугандар. Кудай кааласа көчөттөр наличий дагы бар. Ушул октябрдын акыры, ноябрдын башынан баштап биз казып отправкаларды кыла баштайбыз туугандар. Дагы эмне демекчимин? Ушул видеону ушул жерине чейин көрсөңүздөр туугандар, тааныштарыңыздарга же болбосо ушундай малина менен дыйканчылык, багбанчылык менен кызыккан аке үкелериңиздерге, эже карындаштарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар. Кудайым буйруса ушундай болгон оригинал Маравилла сортунда малиналарды алып тиккенге сиздерге да насип кылсын туугандар. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.